Kız bala misal üчүн ата-энесинин колунда тарбиялат экен, ар дайым ата-эненин сөзү сөз болот кыз үчүн. Күйөөгө чыккандан кийин күйөө ата-энесинин дагы жогору турат. Сөз маселесинде, буйрук маселесинде, приказ маселесинде күйөөсү ата-энесинен дагы жогору турат. Эгерде кыз балага жол берилип калса, ата-энемди уганбы же бул күйөөмдү уганбы? Күйөөсүн угуш керек. Күйөөсүнүн сөзү жогору турат. Эгер барбайсың үйгө дедиби, барбаш керек. Эгерде эр катын урушуп кете турган болсо, аялдын кээде урушкан учурдагы көз жашы өтпөйт дейт. Неге? Аял киши ыйлай берет, бардык аял ыйлайт. Кээде өздөрү дагы түшүнбөйт неге ыйлап атканын. Ошондой экен, урматтуу эже карындаштарым, мекенештерим, ойлонуп иш кылышыбыз керек. Уруш талашуудан башкадан алыс болуп, аял өзүнүн ордун билсе, ошон үчүн көбүрөөк илимге аракет кылышыбыз керек. Азыр китептер дагы толгон токой китептер кыргызчага которулуп калды. Аял кандай болуш керек, аруу заты, аял заты толтура китептер бар. Илимге аракет кылышыбыз керек. Күйөөнү кантип урматтап сыйласа болот, күйөөгө жагымдуу жолдору, же эркек киши болсо аялга кантип мамиле кылам, үйдөгү эркектин орду, аялдын орду бүт билип алсак болот. Илимге аракет кылышыбыз керек. Болбогон келипте музыкаларды Европанын атаң түшүнбөгөн музыкаларды уккандан көрө китеп окуп илим алсаң, жок дегенде аудио книгаларды уксаң, бул өзүңө пайда да. Адам өзүн бокко тартат дагы. Анан неге жыргап көк чөптү үстүндө жашап жүргөн адамдар сыяктуу боло албайбыз дейт да. Башкага салыштырып берет. Жок, сен биринчи өзүң чык. Баягы балчыкта жаткан бака, ошол чөйрөнү гана көрөт да. Ушул жерде бул жер жүзү ушундай балчык болсо керек, саз болсо керек деп ойлойт да. Бирок бүркүт бүт дүйнөнү көрүп учуп жүргөн үчүн, дүйнөнү көргөндүгү үчүн бака менен эч качан талашып отурбайт келип. Дүйнөдө мындай деңиздер бар, көлдөр бар, океандар бар, таза жерлер бар деп талашып отурбайт бака менен. Себеби баканы көргөн жери ошол. Биз айтайын дегеним, илим менен өнүккөнүбүз сайын парасатыбыз, акылыбыз ар дайым өнө берет, өсө берет. Адамдарга мамилебиз, чөйрөбүз, бардык маселе өнүгөт. Ошондой экен, илимге аракет кылышыбыз керек. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин илимибиз парз. Намаз кандай парз болсо, илим алуу дагы парз. Бир диплом менен же бир университет, мектеп менен чектелип калбайт илим. Илимди алууну токтоткон күнүң өлдүң дегени. Илимди улантканың сайын өсө бересиң. Ким мен алым болдум, мага илим жетерлүү десе, ал аалымдыктан кетти дегени. Ал эки жүзү текебирге айланат. Мага болду, мен ушул илим жетерлүү, аалыммын десе. Ким тишпейлүүлүк менен аракетти токтотпосо, ал аалым болуп эсептелет.